Биздин медцентр жаңы операцияларды жасап атат. Көп Кыргызстанда жасалбаган операциялар жасалып атат. Жаңы баардык операциялар баары мындай жаңы методдор менен жасалып атат да, эндоскопический операциялар жасап атат. Диагностическое оборудование баары жаңы аппараттарда. Центрдин өзүн иштеп атканына бир 20 жылдан, ошол 20 жылдап калдык. Ошол көптөгөн бул ошол мурунку мисалы дүйнө жүзүндө мындай карап көрсөк, ар бир медицинский университеттин өзүнүн клиникасы болот. Ошол себептен биз деле ошол 20 жыл мурун арттанып, анан ошол медакадемиянын сотрудниктери болобу, студенттери болобу, кандай кишилер эле жөнөкөй адамдар болобу, ошолор кайрылышсын деп ушул медцентр медакадемия деп ушул иштеп баштаганда, анан бул жерде бүт направление боюнча специалисттер бар, ар кандай тартиптүү диагностика, лаборатория баардыгын ушул бир эле жерден баардыгы жазылат. Анан биздин ошол медакадемияда мындай профессорлор, заведующий кафедралар, доценттер, баардык ассистент кафедралардын баардыгы ошо иштешет, консультация кылышат, бир сложный, бир кыйынчылык бир процесстерде, ар кандай ошо диагностикада болбой бирдеме болуп калатканда, ошол себепти да ушул медцентр ошол курулган. Ошол себептен эми акырындан ошол бир 3 жыл болду, кичине ошол жаңы стратегия түзүлүп, жаңы кадамдарды чыштап, ошол жаңы өзгөрүлүштөргө баралы депчи. Мен 2 жылдан бeri биз кызым аркылуу 2 жылдан бeri Кызыл Өңөчтө жабыркады эле. Ошонун аркасынан Бишкекке келип көп жерлерде кайрылдык, жыйынтык болбоду. Жаттык республиканский Мамакеевке бардык. Барган жерибиз калбады. Анан айылга кайра кетип калдык. Россияга алып барсак деп. Ошентип ой басып жүрсөк, телевизордо берип калды. Бир 12 жашар операция болду. Бакыт Токтогазиев деген экен. Бул кишинин даныйын тагы байланыштым. 19-жылдын акыркы айларында ноябрь бекке кидет ошо. Байлансам келин байке сүйлөшөбүз дедик, өлө жанагыларды алып келгиле да. Ошо келип жолуктум. Жанагыларды кагаздарды алып келдим, бул жаткан жерлер жанагылар история бар. Анан убакыт бериң, мен ойлоноюн деди. Анан Кудайга шүгүр ушул майда чакырды. Ушулай келиңдер эле келдик. 14-ünde операция жасады, 11-de жаттык, 14 майда операция жасады. Кудайга шүгүр жакшы болуп калды, операция чыкты. Бардыгы жайында, жакшы. Кудайга миң марта шүгүр. Бакыт Токтогазиевке рахмат. Бизде ошол атайын биздин заведующий КГМанын заведующий кафедрасы бар, Кожокматова Гуля Сатиндина баш болуп, ошол атайын травмпункт ачылган. Былтырдан баштап 2009-жылдан бери ошо травмпункт ачылып, кандай гана ошо травматологический, ортопедический ошол проблемалар болбосо, ошол замена суставов жана ошол атайын чашкаларга кулабу же ошо муундарды алмаштыруу себебинде атайын ошол имплант деп коет, ошолорду ошол ар кандай түрдө операциялар жазылат. Бир кандай да сложный ситуациялар болобу, ошол алардын аябай чоң байланыштары бар бүткүл дүйнөдө. Анан ошондой ситуацияларда алар ошолорду кеңешчи кылып чакырып, ар кандай ошол мастер-класстарда өткөргөнгө чейин барылат, жазылат да. Бул ошол офтальмологдун кабинети, анан ошол көздүн томографиясын ошол тартып аткан этабында бардыгы эң эле жаңы аппараттар. Булар 21-кылымга жооп бере турчу. Бул жерибиз лаборатория, ошол 3 кабинетте ошол лабораториянын аппараттары установка болунган. Күнүгө
саат дүйшөмбүдөн баштап жумага чейин иштейт бул лаборатория. Эртең менен саат 8-ден 5-ке чейин. Бирок анализдердин баардыгы эртең менен сиздер билгендей эле ушул ач карын эртең менен 8-ден 11-ге чейин алынат. Андан кийин 11-ден баштап 5-ке чейин ошол анализдердин баардыгы ошол дайралып, каралып, ошонун баардыгын чечет да. Ошол айрыкча азыркы ошол мите курттарды жана көтөн чучуктан ошол көп курттар чыкканын байланыш себеби биякта да ошолор дагы алынып, ошолор да жазалат да. Турциядан келген биздин докторлор бар, окуп келген. Алар айтып атат, жакын арада биз дагы бөйрөктү пересадка кылганга же боорду пересадка кылганга биз даярбыз деп атат. Кичине эле бир оборудование алышыбыз керек болуп атат. Ошо оборудование эле жетишпей атат. Мындай биздин врачтарыбыз даяр операция кылганга. Бул дагы биздин медцентрдин УЗИ кабинетибиз. Ошол УЗИ кабинетибизде Чолпон Асанбековна иштейт. Көп жерден специализация алып, Россиянын специалисттеринен, андан тышкары Чолпон Асанбековна кафедра, гастроэнтерологиянын кафедрасынын ассистенти. Биякта ординаторлор жана башка ошол студенттер окуп үйрөнүшөт. Биякта эң эле ошол эң акыркы УЗИ аппараттардын бирөөсү турат. Бул жерден ошол щитовидный железадан баштап ошол суставтарга чейин, муундарга чейин, ички органдарга баардыгы ошол тартылат. УЗИбиз күнүгө иштейт, саат 8-ден 5-ке чейин иштейт. УЗИге келгенде ач карын келип, ошол ички органдарыбызды көрсөтөбүз десек, ошо ач карын келип, эртең менен биякта запись кылсаңыздар болот, өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен келип очередке туруп түшүп кетсеңиздер болот да. Бир ограничение, бир эч кандай деле жок. Бияктан ошол өзүңүздөр келесиздер, запись кылып эле анан УЗИге түшүп коесуздар. Постоянно эле основада эмелер пенсионерлер вообще бесплатно дагы кылабыз көп эмелердичи, УЗИ обследование эмелерди. Студенттер, биздин студенттер практически бесплатно өтүшөт баарычы. Акциялар на постоянной основе болот да биздечи. Бул ушул Кыргызстанда биринчи жолу 24 саат иштеген ушу педиатрический служба деп коебуз, ушу жардам деп, анан ошол педиатрический служба ошол ректор, проректордун кеңеши менен ушинтип ачканга ачылды. Бул педиатрический службада 24 саат иштелет. 24 саатта ар кандай экстренный помощь керек болот ошол терептен. Бул жерде баардыгы бар. Кечинде кандай специалист керек болбосо, ошонун баардыгы ушул тарапта бар. Анан консультация кылып, эсе кичинекей бала бир тяжелый состоянияда болсо, ошону кичине калыптандырып, анан башка мамлекеттик чоң отделенияларга жөнөтүлөт да. Бул жерде ошо детский УЗИ деп коебуз, детский УЗИ бар, детский невропатолог бар. Ар кандай ошол направленияларыбыз бар. Биякта лор бар, педиатр бар. Бул тарапта педиатрический, анан процедурный, нар жакта ошондой реанимационный отделение, ошо биринчи помощьту жардам бергенге ошого 2-3 палатабыз бар. Анан кичине тяжелый состояниядагы кичинекей балдарга ошол биринчи помощьту оказать этип, анан стабилизация кылып, анан башка жака перевод кылганга ошол мүмкүнчүлүктөр өз жакта бар. Бул секциябызда ушул ар кандай кичинекей балдардын
сүйлөгөндөрү ошо тилдери тамгаларга келбегенден ошол логопед, сурдопедагог бар, дефектолог деп коебуз. Ошолордун баары бул кабинетте баардыгы көрүлөт. Андан сырткары ошол именно биздин факультетская педиатрия кафедрасынын ассистенттери жана доцент профессорлору ушул баягы эхокардиография деп именно ошол кичинекей балдардын жүрөк, кан тамыр ооруларына байланыштуу көп проблемалар болгондон отдельно ушундай кабинет, ушу кардиолог, анан ушул жерден эле сразу эле электрокардиограмма менен анан эң эле жаңы аппараттардын биринен ушу УЗИден эхокардиография тартылат. Ошол баягы кичинекей балдар ар кандай баягы дефекттер менен ошол жаңы төрөлгөндө ушундай бир жүрөк кан тамыр проблемалары менен төрөлгөндө ушул жерден эле диагноз коюп, анан ошол проблемасын чечип бергенге баардыгын аракеттерин жумшашат. Биздин ошол эхокардиограф, кардиолог врачыбыз тажрыйбасы менен ошол тажрыйбаланып, үйрөнүп ошол балдарга, кичинекей балдарга жардам берип атышат. Бул отдельно секциябыз бар, ушундай именно стоматологияга байланыштуу ошол тиштерди кандай карап, анан бул жерде да бизде панорамный рентген тартылат. Ушундай рентген тартылганда бир эле тиш тартылып калбастан, ошонун баардыгы тиштердин баары тартылып, ошол жайгашылган сөөгтөрдөн бери тартылып, ошол баардык бир обзор кылат. Себеби ошо стоматолог бир лечение кыларда, ар кандай ошо процедура кыларда, ошо баардык бир эле тишти карап койбостон баардык тиштерди көрүп, анан ошого диагнозун коюп, анан дальнейший лечениясын дагы ошол жакшы болот да. Тоже стоматологический кабинет, но бuyakta ортодонт отурат, ошол ар кандай брикеттин түрлөрү, ошо тиштин кыйшык болуп өсүштүн ошолордун баардыгын лечение кылып, бул жерден ошол ортодонт ошол тиштин туура өсүшүн жана тишти туура калпка алып келгендин баардыгын ушул кабинетте кылынат да. Бул кабинет ошол гастроэнтерологдун кабинети, анан бул кабинетте эле сразу эле гастроскопия кылынат, эзофагогастродуоденоскопия деп коет. Бул кызыл өңгөчтү, ашказанды жана 12 чегинин баары тартылат. Биздин ошол гастроэнтеролог жана эндоскопиябыз Нуржан Өмүралиевна высший категориядагы врачыбыз биздин. Андан сырткары биздин бул ассистент, ошол гастроэнтерология кафедрасынын ассистенти. Анан эң эле ошол акыркы мезгилде бир күчтүү деген аппараттардын бирине тартылат. Өзү гастроскопта бул аябай эле өзү ичке, бул 3 жаш, 4 жаш кичинекей балдардан баштап тартыла берсе болот. Мындай эч кандай кыйынчылыгы жок эле. Эң кыйынчылыгы жок эле тартылып, анан бул жердин ушул гастроскоптун бир өзгөчөлүгү бунда хромоскопия деп коебуз. Хромоскопия бул ошол былжыр челди мындай атайын бир окрашивание кылып, ошол онкологияны өткөрүбестен ошону дагы алып келип, анан бул жерден ошол ар кандай жана эт ушул ашказанга или кызыл өңгөчкө бир эти өсүп калса дагы ушул гастроскоп менен алына турат да. Лор отделениянын азыр ошо кабинети, заведующийнин кабинети Токтомбат Мамасалиевич деген бар, Закиров, ошол доцент, лор кафедрасынын ошол доценти болот. Анан бул жерге андан тышкары дагы лор кафедрасынын заведующий Вадим Алиярович деген бар. Ошолор келип, ошо консультация кылып, анан ошол эң эле ошол мурдунга, ошол кекиртекке жана башка ошол лор органдарга жазалтып турчу кишинин ошол киши. Бул ошол Токтомбат Мамасалиевичтин бул кабинети, доцент кафедрасы, көп жылдан бери ушу медакадемиянын кафедрасында алектендирип, анан бир ошо 21-чи кылымдын жооп бере турчу жана эндоскопический лор операцияларды жасайт.
бул жерде ошол лордун бүт эле эң эле широкий мындай профилинде жасалчу турчу операциялардын баарын жасайт. Тажрыйбасы чоң ошол кишилердин доцент кафедра. Биз ойлойбуз ушу жакшы ушундай кетсек дагы жаңы аппараттарды алып көп эме операцияларды биздин хирургдар Россиядан, Турциядан окуп келип эметип атышат да. Бул биздин ошол физиотерапия кабинети. Бул жерде Оксана Юрьевна Клепачева деген ошол физиотерапия врачыбыз иштейт. Ошол көрүп аткандай эле өзүңүздөр ошол как раз ошо процедурасын физиолечение кылып процедурасын өткөрүп аткан кези ошол бул тарапта баардык физиотерапиянын ар кандай мүмкүнчүлүктөрү жана ар кандай процедуралары баардыгы жасалат да. Бул ошол биздин отделениеде 2 месталык палаталар бар. Анан ошол бейтаптарды бияктан медсестраларыбыз анан ар бир саат сайын, минут сайын ошол бир жардам керек болсо ошол баардыгын камсызданып турабыз. Өзүңүз кандайсыз баке, жакшы элесизби? Ошол биякта ошол кишилер ошол лор операцияга дайранып, ошол консервативный болобу же операция болобу ошого дайранышып, баардыгы дайранып же чоң бир хирургический операциялар болсо ошо алдын ала келип дайранышып, анан операцияга эметишет да, кадам ташташат деген. Жакшы бир специалист бакебиз бар, Темирлан Кадырбаевич деген. Ошол бүт баардык тарап ошо пластикалык операциянын баардыгын жасайт. Ал киши дагы кулак, мурун, көз болобу, ар кандай деформациялар болобу, после ожогу жана күйүп кеткенде колдордон же бир беттерде мындай дефект келтире турчу нерселер болот, ар кандай ошондой операцияларды азыркы эң эле жаңы талапка жооп бере турчу бул азыр бизде дагы кулак, мурундун операциялары көп болуп атат да. Мисалы кээ бирлер бар, кичинекей балдар же чоң кишилер бар, кичинекей төрөлгөндө эле кулактары жок болуп калышы мүмкүн. Сырткы кулагы жок болуп калышы мүмкүн. Анан эми уялып көп немелер. Анан атайын биздин ошол лор хирургдарыбыз жаңы методика ойлоп чыгып, атайын специальный 3D-га аппаратка салып, ошол формасын алып келип, анан имплант коюп, атайын кулакты, силикондуу кулак коюп, анан ошол дагы биздин чоң эмебиз, өзгөрүлүштөрүбүз болуп атат да. Медцентр КГМ Касым Тыныстанованын көчөсүндө жайгашканбыз. Биз Ахунбаева менен ошо Донецкийдин эки көчөнүн ортосунда жайгашканбыз. Биз Медцентр КГМ бул дүйшөмбүдөн жана ишембиге чейин биз иштейбиз. Бир айрыкчабыз ошол педиатрический отделениябыз воскресеньедагы иштешет. Алар 24 саат иштешет да. Анан бул эми ар бирөөбүз оорудан алыс болушубуз керек. Бирок эң жакшысы бул ооруну дарылагандан көрө ооруну бул алдын алуу зарыл да. Ошол себептен ооруңуздар, оорубаңыздар бир чоң ооруга кабылгандан көрө алдын алуу келип, бизден ошол консультация алып кетиңиздер.